Бүгін бізде тема Йозеф Шеллинг, Фихтен Шеллингке. Демек бізде Шеллингке кіріш үшін біраз Фихтені дағы біраз қаруын уланталы. Анан ал жерден логикалық түрді біз Шеллингке өткөтөбүз да. Өткөн темада біз жана семинарда сөз кылгандай эле Готлиб Йоган Фихте жөнүндө сөз кылдык да. Анын философиясында негизги маселе да Канттын идеяларын таянып, адамдын таанып билүү жөндөмдөрүн өз ара аракеттенүүсүн изилдегенде ар бир аң сезим актында мен жана мен эмес бар экени аныкталдык да. Алар карама каршы жана негизги суроо алар бири-бирин жок кылбастан кантип өзөрө аракеттене алат деген суроо да. Биринчи караганда таза теориялык маселе өтө оригиналдуу, ал тургай бир аз мурдагы дүйнө сүрөтүн кайра алып келет. Бул жерде аң сезимдин тереңинде кандайдыр бир аң сезимсиз руханий башат бар деген экени көрүнөт да. Аны шарттуу түрдө биз сверхмен эмне дейт эле? Жогорку мен деп айтууга, шарттуу түрдө түшүнүш үчүн да айтууга болот да. То есть мен бар, анан мен эмес бар. Анан ошол мен эмес менен менди бириктирип турган же болбосо андан да өйдөрөөк болуп турган бир үстүңкү мен бар да деп мындай түшүнсөк болот да. И адам ошол нерсеге ар дайым умтулат. Ал башат же жеке адамдык аң сезимдерди жана көрүнүштөр дүйнөсүн жаратат да. Бирок ниет менен эмес, максаттуу түрдө эмес, бул караңгы да аң сезимсиз руханий негизде классикалык мааниде биз Кудай деп атаганга болбойт дедик. Анткени Кудай адатта рационалдуу катары түшүндүрүлөт. Ошол эле учурда өзүндө нерсе да, вещь в себе пока что жоюлбайт, ал абдан маанилүү ролду ойнойт. Бул системаны кыймылга келтирген түрткү катары кызмат кылат. Вещь в себе нерсе өзүндө деген нерсе бул өзүнүн табышмактуулугу менен кийинки философторду, бул жерден Фихтени дагы, кийинчерээк Шеллингди и вообще Гегельди дагы кыймылга келтире турган нерсе болот деп айтсак болот да. Эгерде Дэвид Юм Кантты кыймылга келтирген болсо, вещь в себеси калган философторду кыймылга келтирген нерсе деп айтсак болот да. Демек, система бир түрдүү кыймылга келип, жеке мендер пайда болот. Ар бир мен аңдасын же аңдабасын абсолюттук менге, башкача айтканда Кудайга сыяктуу бир чоң сверхияга айланууга умтулат дейт. То есть ушул умтулуусун Фихте баса белгилеп айтат да. Жана сиз айткандай, бул субъект пассивдүү эмес да. Бул дүйнөнү өзгөртүүчү нерсе болуп эсептелет да. Ницченин жакшы сөзү бар. Орусчасы мындай да, то есть воля к власти есть воля к знанию депчи. То есть любой билимдин артында бийликке болгон бир умтулуу жатат депчи. Бийлик бул башка бирөөнү башкаруу да. Демек, башкаруу бул башка кишини эмес, именно объекти дагы болушу мүмкүн да. То есть башкарууга болгон умтулуу билимди жаратууга мотивация берет да. То есть Фихтеде ошо билимге болгон мотивация өтө маанилүү да. Билимге болгон мотивация өтө маанилүү да. Демек, бул умтулуу эң жөнөкөй аракеттерде дагы көрүнүшү мүмкүн дейт. Мисалы, тамак жегенде адам мен эмес нерсени өзүнө сиңирип жаткандай болот да. Жана семинар айткандай эле, бул ашказан да. Ашказанды мен эмес деген нерсени ашказан мендик кылып өзгөртүп ала турган бир процесс да. Акыркы чегинде бул дүйнөнүн өз эркине баш ийдирүүнү каалоосу да. Жана биз айткандай, кыргыздардын макалы жакшы дейт дедик. То есть бул макалды оң жагына да, сол жагына да колдоно берсеңер болот да. То есть ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт да. Бул жерден ошол кыстаган турмушубуз бул мен эмес болсо, мен ошол дүйнөнү жеңиш керек да. Экөөнүн ортосунда болгон байланышта мен жеңиш керек да. И бул жерден биз айткандай, Фихтени идеализмге күнөөлөй берсек болот да. Бирок мында Фихте бул умтулуу аморалдуу эмес деп баса белгилейт да. Аморалдуу эмес, бул жерден как бы мен эмес дагы мындай жабыркап калган жери жок дейт да. Именно Кант сыяктуу сезимдик каалоолор менен моралдык импульстарды карама каршы койбойт дейт. Өзүңөр билесиңер, өткөндө айтканбыз да, Канттын этикасында моралдык жосундар же болбосо моралдык поступоктор эки түрдөн келет дегенбиз. Бул бирөөсү рационалдык, бирөөсү сезимдүүлүк да. Сезимдүүлүктөн келген нерсенин жыйындысы бул рахат бул бактылуулук дегенбиз. Бирок ал мындай утурумдук нерсе катары караланат дагы. Чыныгы моралдык действиялар, иш аракеттер, булар акылдан гана келип чыгыш керек дегенбиз. Ал акылдын негизи болуп эркиндик болуп эсептелинет. Эркиндиктин негизи бул милдеттер да. Милдеттерди аткаруу менен биз эркиндикке жете алабыз деген идея да.
бул жерде Фихтеники ушундай бир сезимдик калуулар менен моралдык акылга таянган импульстарды как бы акылга таянган нерселерди экиге бөлбөйт да. Ал үчүн как бы ал нерсе өзүнчө деле мааниге эмес, тескерисинче аларды бир эле булактан чыгарууга аракет кылат да. Моралдык импульстар же болбосо моралдык импульстар деген эмне? Бул моралдык интенциялар да. Ошол эле умтулуулар бирок тазаланган жана универсалдуу деңгээлге ачылган формасы. Анан бул айтылган нерсенин баардыгы тең бул эрте Фихте дегенибиз кандай? Ранний Фихте да. Эрте Фихте дегенибиз тууралуу алабы, силерге түшүнүктүү эле, мындай как бы жаш кезиндеги философиялык системасы. Бирок Фихте өзү көп деле жашаган эмес, мен адашпасам, башка философторго салыштырмалуу именно ушул Фихте азыраак жашаган да. Так, и Фихте албетте баягы өзүнүн философиясы динамичный болгон үчүн анын философиясы дагы алдыга жылганга шарт түзүлгөн да. И өзүңөр билгендей, ал шарттар ички философиянын мотивациясы менен эле кубаланбай, тескерисинче сырткы кафедраларды алуу, өзүнүн философиясын башкаларга жайылтуу сыяктуу идеялардын менен коштолгон да. Демек Фихте ошол кезде абсолютный, азыркы тил менен айтканда, звездага айланган философ болгон да. Демек андай звезда философторго сырттан сын пикирлер айтылат, ал сын пикирлерди ала алганга аракет кылат. Бирок Кант менен Гегельге салыштырмалуу Фихте и Шеллинг дагы мындай немелерди, мындай сын пикирлерди, сырткы нерселерди өтө мындай катуу деп коебу, назик кабыл алган сыяктуу деп айтылат да. Көбүнчө ушул Шеллинг мындай критикага өтө мындай туруштук бере алчу эмес экен да. А Гегель менен Кантка баары бир болчу экен, как бы. Алар сынга. Да, Шеллинг мындай өтө уязвимый адам сыяктуу болгон деп айтылат да. Фихте дагы бир аз. Бирок да, Фихтенин системасы өзгөрүп турат дедик да. Биринчи ички үзгүлтүксүздүктөр сакталат дейт да. То есть мисалы ранний эрте Фихте менен кеч Фихте бул эки башка адам деп айтууга да болбойт. Ичинде какой-то логический последовательность да, ыраттуулук бар. Эрте жана кеч философиясынын айырмасын негизинен бир эле кыймыл менен түшүндүрсө болот дейт. Эгер эрте философиясында өзүндө нерсе бар экени белгилүү, бирок ал эмне экени белгисиз болсо, кеч философиясында Кудай абсолюттук менен эмне экени белгилүү, бирок аны бар жогу белгисиз дейт. Кийинки философиясында бул эки түшүнүк биригет дагы, өзүндө нерсе менен Кудай бир нерсеге айланат дейт. Бул абсолют. То есть вещь в себе деген нерсе, өзүндө өзү деген нерсе абсолют деген нерсеге бара-бара трансформацияланып кетет да. То есть абсолюттук нерсе, өзүндө нерсе дегенде Кант чекит коюп атса, Фихте ошол чекитти алып, ошо өзүндө нерсени любопытный болуп атпайбы да, любопытный нерсени ачканга аракет кылган да. Бул нерсе Кудай же болбосо абсолют да. Но Кудай дегенибиз жанагы традиционный да, салттуу Кудай эмес, мына философский такой Кудай да, айтыш керек да. Да, бул абсолют канттык эмес да, көбүрөөк неоплатоникалык бирдикке окшош дейт да. Неоплатонизмде единое деген бар, билесиңер, окуп калдыңар беле да, билесиңер керек. Единое. Неоплатонизмде единое деген бар, который баардык нерсенин башында турган нерсе. Же болбосо жанагы Аристотельдин биринчи кыймылдаткыч күч сыяктуу бир чоң бир абстрактный нерсе бар да. Спинозада деле бар ушундай нерсечи. То есть Спинозада Кудай деген түшүнүк бул зарылчылыктын Кудайы да. То есть баардык нерсенин үстүндө турган Кудай субстанциясы. Кудай субстанциясы да. Ал жөнүндө дээрлик эч нерсе айтууга болбойт. Андан кийин мындай схема пайда болот дейт да. Абсолют анын көрүнүшү, анан дүйнө, анан жеке аң сезимдер. Азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Бул жерде Артур Шопенгауэр менен жакындашуу байкалат дейт. Бүгүнкү дүйнөлүк эрк идеясы Фихтенин кеч философиясы менен үндөшөт дейт. Жанагы жерден айтып коеюн да. То есть единое деген абсолют пайда болду. Анан ал абсолют как кандайдыр бир жолдор менен бизге ачылыш керек да. То есть мындай анык көрүнүшү пайда болуш керек дейт да. Анан ушул жерден Фихте бир сонун ход жасайт да. Жанагы Ницшеге айтпадымбы да. То есть не дедим? Билимге умтулуу, бул бийликке умтулуу деген сыяктуу. То есть бир ички бир мотивация бар дейт да. Анан бул жерден абсолюттун көрүнүшү бар дейт. Көрүнүшү бул алгач ал логос деген сөздү колдонот да. Логос, то есть знание, да, знание деген сөздү колдонот да. То есть абсолютту тааныш үчүн знание керек деген, то есть билим. Же болбосо эпистеме, же болбосо гносеология да, то есть билим. Неудачный термин сыяктуу болуп калгандай болуп атабы да. То есть абсолютту тааныш үчүн билим керек дегендей да.
билим. Анан кийинчерээк ал билим дебей эрик деп айтат экен. Эрик. Анан ушул эрик дегени кийинчерээк ушул жана Артур Шопенгауэрдин эрик философиясына үндөшүп кетет экен. Мен бул жерден көбүнчө баягы бул жерде нерсе жок. Мен субъективный опытымды айтып коеюн. Бул жанагы эмеге окшоштуруп турам да. Спинозанын философиясына, потому что Спинозада ушундай да, то есть абсолютный нерсе бар, и анын модустары бар, анын атрибуттары бар да. То есть именно субъективный эле абсолютту биз түздөн түз тааный албайбыз, аны бир кыйры жолдор менен барып таанысак болот да. Аны таануу жолу бул модустарды чектелген нерсенин чектүү нерсеге өткөнүн анан атрибуттар аркылуу тааныйбыз да. Адамдын денеси бул чектелген нерсе, бирок идеяга чектелбеген нерсе деп ошол экөөнүн ортосуна переходторду да, байланыштарды Спиноза жакшы көрсөткөн да. Анан бул жерде да ошол бир процесс болуп атабы деп ойлойм. Жана мен менен мен эместин ортосунда болгон бири менен болгон байланыш акыр аягы абсолютту таануу алып келет. Ал абсолютту таануу логос аркылуу мүмкүн да. Башында айткан, андан кийинкиси бул эрик да. Анан абсолют анын көрүнүшү ал билим же эрк менен ачылат. Анан дүйнө пайда болот дейт. Анан дүйнө жеке аң сезимдерге бөлүнүп кетет дейт. Жеке аң сезимдер, адамдардын жеке аң сезимдери да. И жана мен айткандай эле бул жерде Артур Шопенгауэр менен бир аз байланыштар бар. Анан жалпылап айтканда Фихтенин философиясы биз жана фильмдерде айткандай эле бул абсолютту субъективдүү философияга жакын да. Бирок ошол эле учурда жанагы Фихтени мындай абсолюттук түрдө мындай субъективизмди айтканга болбойт. Анткени жанагы логос же болбосо абсолютный деген нерсеси ошол субъективный опытты да, субъективный тажрыйбаны орусча айтканда преодолевать эте турган процесстерди көрсөтөт да. То есть бул жеке эле адамдын отуруп алып баягы табиятка өзүнүн мыйзамдарын таңулоо эмес, Кант сыяктуучу. Тескерисинче бул экөөнүн ортосунда болгон байланыш да. Экөөнүн байланыштары анан ошол нерсенин жыйынтыгы болуп бул знание же болбосо эрк болуп эсептелет дейт да. Да, бул именно ошо Фихтенин системасына киришүү катары айтсак болот да. Суроолор барбы ошол боюнча, Фихте боюнча? Абсолют анын көрүнүштөрү да. Görünüşü değinmeliyiz. Cenab-ı Logos, epistemologiya, fuzen hareketimiz var. Şunda absolutlu görünüşü bu bilim arkылуу Ооба, билим аркылуу. Либо билим аркылуу же болбосо билим ошол ички мотивациясы бар адам тааныганга мындай кызыктар дейт да. Анан ал кайсы жол менен ачылат дейт. Билим алуу аркылуу дейт да. Анан кийинчерээк эрк өзгөртүп койгону. Мунун да себептери болушу мүмкүн, бирок мен мындай тереңирээк изилдеп көргөн жокмун да. То есть именно эмнеге логосту именно эркке алмаштырып койгонучу. Анан Артур Шопенгауэр албетте ушул жерден чыгат да. То есть муну эми баягы гегелдик система менен түшүнүп салганга аябай мындай ынтызар болуп атам да. То есть как бы абсолютный дух бар. Абсолютный дух субъективный духтарды преодолевать этет да. То есть өзүнөн өткөрүп кетет да. Кантип өткөрүп кетет, что абсолютный дух биринчи барып ылдый жакка түшүп, анан өйдө көтөрүлүп чыгат дегендей да. А Фихтеде как бы мындай диалектика бар, бирок мындай ылдыйдага чыгат, өйдөгө чыгат деген сыяктуу нерселер жок да. Мындай более жеңилирээк болуп эсептелет. Ошон үчүн айтабыз го, Гегель бул Фихтени дагы, Шеллингти дагы мындай кошуп бир системага келтирген философ катары айтсак болот. Абсолютный мындай эмеге логический завершенияга жеткирип салган сыяктуу да. Анан бүгүнкү биздин темабыз бул Шеллинг. Шеллингти улантууда деле ушул эле принциптер, ошол эле проблемалар. Байкап атасыңар, биздин мындай курсубуз мындай ар бирөөнү өзүнчө бөлүп алып окуган жокпуз да. Как бы логический бир преемственность же переходдор болуп атат да. Фридрих Шеллинг бул 1775 жылы төрөлүп, 1854 жылы каза болгон немис философ да. Жанагы 4 философтун бирөөсү. Бул көбүнчө немис классикалык философиясына эле эмес, романтизм деген бир багытка дагы өтө чоң таасирин тийгизген философ. Йенский романтизм деп коет да, Йенадагы романтизмдер. Эгер мен адашпасам, Шеллинг, Гегель, Гёлдерлин, Мартин Хайдеггердин эң сүйүктүү поэти да, акыны Гёлдерлин деген болгон. Андан башка да мыкты немистин интеллигенциясы именно ошол Йенада билим алган бир чоң бир неме пайда болгон да, взрыв, вспышка, ренессанс пайда болуп. Анан алардын бирөөсү Шеллинг болуп эсептелет да. Шеллинг и
биз азыр аны айтпай эле коелу, там йенский романтизм жөнүндө. Бирок булар көбүнчө ушул канттык, гегелдик, абсолюттук рационалдык философияга сын катары кабыл алсак болот да. То есть йенский романтизм бул акылдын абсолюттуу доминациясына болгон каршылык да. Бул бирок өзүнчө тармак болуп келет. Шейлинг көбүнчө мындай деп эсептейбиз го, мисалы биринчи там Кант, анан Фихте, анан Шейлинг, анан Гегель депчи. Ача Гегель өлгөндөн кийин Шейлинг дагы 25 жыл жашаган да. То есть бул мындай логический, философиялык жактан туура болушу мүмкүн, бирок хронология жагынан туура эмесирээк да. Шейлинг көбүрөөк жашаган да, чем Гегельге караганда. Шейлингдин негизги чыгармалары, идеик философия природы 1797 жылы. Бул жерде табияттын жандуу динамикалык процесси катары түшүндүрөт. 1798 жылы О мировой душе деген чыгармасы, Фон дер Велцелле деп окутам. 1799 жылы да, Первый набросок системы философии природы. 1800 жылда трансценденталдык идеализм. 1802-1803 жылдары философия искусства лекциялары. Анан 1801 жылы изложение моей системы философии дегени. 1809 жылы философские исследования сущности человеческой свободы дегени. Анан эң акыркылары бул 40 жылдары философия мифологии и философия откровения деген чыгармаларын жазган да. Эми анын дагы биографиялык дагы кызык нерселери бар эле. Шейлинг негизи мындай өтө вундеркинд адам болгон экен. Негизги философиялык системаларын Кант менен Шейлингдин эле, Канттын эле, Гегельдер бул баягы 40-45 жаштан өтүп жазышкан да. Зрелый адам болгондон кийин жазышкан да. Шейлингдин примеринде, мисалында бул наоборот 20 жашында эле, 25 жашында уже жазуусун жазып, эң главный звездага айланган философ да. Жаш кезинде эле ушунчалык чоң философиялык системалар жазган да. Примерно мендей кезинде Шейлинг уже номер 1 немецкий философ болгон да. Анан бирок кийинчерээк карьерасы бир аз базаңдап, биз айткандай выстрелил, потом угаснул дегендей да. 45 жашка чыккандан кийин так эч нерсе жазбай койгон сыяктуу деп айтылып жүрөт да. То есть 45 жашта 50 жашка келген, то есть зрелый возрастка келгенде Шейлинг мындай чоң танапис алып, чоң эме болуп, анан кайрадан баягы боксерлор карьерасын завершать этип койгон, кайра ача беришет го. Ошол сыяктуу кайрадан келип, анан биз билген жанагы Йенадагы университетте сабак өтүп, анан жаш угармандар да Шейлингте мындай өтө чоң философиялык системаны угабыз деп ойлошуп, анан барып угушкан экен. Бирок Шейлинг баягы жаш кезиндегидей энтузиазм менен жаңы философиялык ойлорду айтпаптыр дагы. Мурдагы айткандарын да шлифовать этип да, логикалык деңгээлге жеткирген экен. Бирок баягы ошол убактагы баягы немис философиялык ландшафтка керектүү динамичный философияны Шейлинг эмес, именно ошол Артур Шопенгауэр тартуулап турган убакыт болот экен. Артур Шопенгауэрдин звезда болуп турган, жылдыз болуп турган убакыты ошол Шейлингдин закатка түшүп бараткан убагына туп келген экен дагы. Ошол себептен биз көбүнчө Шейлингди эмес, именно Артур Шопенгауэрди көбүрөөк таанып калганыбыздын себеби ушунда болуп экен. Бул жерде албетте өзүнүн дагы бир аз күнөөсү бар да. Потому что если сен публикация кылбасаң, сени кантип тааныйбыз деген сөз да. Ошон үчүн публикация керек. Анан Германияда бул активный лекционный деятельность деп коет экен да. То есть лекцияларды ачык окуш керек да. Ошол эле Фихтеде окуган, Хайдеггерде окуган, Кантте окуган, то есть буларды трактат жазып эле отурушкан эмес да. Булар лекцияларды өтүшкөн. Лекциялар булар потенциальный студенттер да. Потенциальный аспиранттар и потенциальный сенин философияңды улантып кетүүчү кийинки муун да. Демек, булар албетте өзүнүн философиясынан дагы кийинки аны улантуучуларын ойлоп келишкен. Анан жана айткандай, булар өзүлөрүнүн окуучуларынын өзүлөрүнүн душмандарын табышкан да. То есть Кант чыкты, Кантты критикалаган Фихтени критикалаган Шейлингди критикалаган Гегель. То есть догматический түрдө кабыл алуу эмес, бул творческий интерпретация да. То есть ушул жагы бар. Демек, Шейлинг өтөлүү. Шейлинг тарабынан Фихтеге дагы, Кантка дагы бардык биздин каармандарга сын пайда болот. И сыны өтө жөндүү деп айтсак болот да. Жөндүү. Анда маселе төмөндөгүдөй да. Фихтенин системасында мен өтө көп
нерсенин баарын тең Фихте менге жүктөп салган дейт да. Ал табиятты да жараталатуучу принципке айландырган дейт. То есть мен бул табиятты өзүнө камтып алган деген. Табиятты жутуп алган сыяктуу. Мен табиятты жутуп алган сыяктуу дейт да. Анан бирок бул жаратуу кантип ишке ашырганы түшүндүрүлбөйт дейт да. Шеллингтин Фихтеге болгон сыны ушундай. То есть менге баарын байладың, бирок менден жаратылыш кантип пайда болот дегенди аягына чейин түшүнүп алган эмессиң деп сын пикир айтат да. Натыйжада табият абстрактуу нерсе болуп калат дейт. Же материал, же тоскоолдук катары дейт. Анан мындай деген сөз бар дейт. Фихтенин көз карашы боюнча дейт Шеллинг, табият бул кусок материала дейт да. Кусок чего-то материала. То есть онун табияттын осы объекттин өзүнө тиешелүү болгон автономный, да, онтологический статусу жоголуп, анын баардыгы тең субъектке байланып калган деген ойду айтат да. Аныкы анан мисалы Кантта табият какой-то бир эмпирикалык дүйнө менен келгендиги үчүн өзүнүн жандуулугун сактап турат. Фихтеде болсо ал баардыгы тең биздин аң сезимибизде болгондуктан ал абстрактный идеяга айланып кетет деген идеяны айтат да. То есть жандуулугун жоготуп, абстрактный идеяга айланат дейт да. Анан бирок бул чыныгы табият андай эмес дейт. Ал татаал дейт, ал жандуу дейт. Анан албетте бул гармониялуу түзүлүш дейт. Анан органикалык түшүнүк дейт да. Механикалык эмес, органикалык түшүнүк дейт. Демек философия табиятты реалдуу түрүндө түшүндүрүшү керек деген позицияны Фридрих Шеллинг айтат. Албетте бул кайсы направление деп айтсаңар, бул натур философия да. Натур философия. Баштап эле кайра натур философияга келип калдык да. Ошон үчүн Шеллингтин жана айткандай неме Бруно Латур деген там ким эле берки жана өрттөлүп кетпеди беле? Николай жок. О, боже, бул жерин кесип коюш керек да, эми. Жана католический церковдун немесине костёрдо өлгөнчү. О, боже. Силердин памятиңер меникинен жаманбы? Жок, тааныйсыңар? Мен ошол жөнүндө айтып берген презентация Жардана Бруно, да. Жардана Бруно, да. Анан Шеллинг эки жолду көрсөтөт да. Шеллинг эки жолду көрсөтөт. Фихтеде дейт, мен эмес, алардын биримдиги бул табият, да. И бул биринчи жол дейт, экинчи жол өзүнүн жолу бул биринчи менден баштабайбыз дейт, давайте табияттан баштайбыз дейт да. Смещается фокус дейт го да. Фокус менден табиятка кылып көрөлү дейт да. Кантта да бул менден башталган, Фихтеде менден башталып атат. Давайте табиятка буралы дейт да. Демек бул табияттан рух, рухтан алардын биримдиги. Рух дегенибиз бул дух да. Анан экөөнүн акыркы чекити абсолют. Как бы ошол эле операция, бирок тескерисинен да. То есть менден эмес, именно табияттан да деген. Анан табиятты түшүнүү. Табиятты даяр нерселердин жыйындысы катары түшүнүүгө болбойт дейт. Ал процесс дейт. Да? Табият бул даяр нерселердин жыйындысы эмес, бул процесс дейт. Ал токтобойт, ал органикалык, анан гармониялык дейт. Табият биринчи продуктивдүүлүк менен даянат дейт, экинчиси аракет, анан өзүн өзү жаратуу дейт. Анан мындай деген суроо бар экен, мен жана кошумча окуп атып, лекция даярданып окуп калдым. Жана архе деген бар эмеспи да? Нерсе каяктан чыгат дегенге Шеллинг мынтип жооп берет экен да. То есть табият өзү продуктивдүү дейт да. Нерсе каяктан чыкканын ошо нерседен сурасаңар болот дейт да. Табият өзү продуктивдүү болгондуктан, ал табиятты өзүнөн чыгарган дейт да. Ал процесс болуп атат да. То есть табият өзүн жаратат дейт да. То есть аны адам жараткан жок, же бир нерсе жараткан жок, табият өзүн жаратат дегендей да. Эми баягы дарвиновский смысле түшүнбөш керек албетте. Мындай табиятты жаратуучу бир субъект издешүүнүн кереги жок дейт да. Табият өзүн өзү жаратат дейт. Анткени ал продуктивдүү дейт. Ал процесс деп атпайбы да. Ал аракет менен иштейт дейт да. Анан ал өзүн өзү жаратат дейт да. И бул жерде табиятта ички карамашылык бар дейт да. Продукт жана продуктивдүүлүк дейт. Бул карама каршылык өнүгүүнүн булагы болот дейт. Продукт жана продуктивдүүлүк. Продукт жана продуктивдүүлүк. Табият бул продуктивдүү дейт. Табият өзүн өзү воспроизводство кылат дейт да. Анын воспроизводствосу биринчи бир эле учурда продукцияны берет, и продукция өзүнүн продуктивдүүлүгүн жаратат дейт. Экөө бири-бирине болгон диалектический взаимоотношениясы бар дейт да.
Бул жерден эмнени түшүндүрүүгө аракет кылып атат Шеллинг? Табиаттын кандай экендигин түшүнгөнгө аракет кылып атат. Албетте бул баягы адамдын мээсин колдонуп атат, но в целом он пытается как бы отталкиваться от чего? Не от субъекта, а от природы. От природы. Анан албетте эгерде биз Шеллинг деп айта элек, эгерде ал дедукцияны кошпосо да, башында чексиз аракет бар дейт, ал өзүнө багытталган, өзүн өзү түшүнүүгө аракет кылат дейт. Бирок дароо толук түшүнө албайт дейт. То есть природа өзүн өзү аңдай албайт дейт да. Ошондуктан этаптар пайда болот дейт. Биринчи жарык, караңгы, физикалык күчтөр да, магнетизм, электр, химия, жашоо, билим, эркиндик. То есть ушундай последовательный процесстерден өтөт дейт да. Ар бир этап мурункусунан тагыраак, бирок акыркысы эмес дейт. Биринчиси жарык, караңгы, физикалык күчтөр, химия, жашоо, билим жана эркиндик. Ар бир мурункусу тагыраак, бирок акыркысы эмес дейт. Азыр анан орусчасын айтып коеюн азыр да. Поэтому возникает последовательность неадекватных образов, которые возникают, затем отбрасываются, но не исчезают полностью, а накапливаются как фон. Это процесс постепенно усложняется. И биринчи образ бул свет, жарык, да, и ага каршы турган бул караңгылык. Материя бул аморфтук түзүлүшкө ээ, ал андай не конструированный, да, конструкцияга ээ эмес. Андан ары ошол материя усложняется дейт, татаалдаштырып баштайт да. В материи возникает полярности дейт, то есть ар кандай полюстар пайда болот дейт, появляется сила дейт, магнетизм жана электричество дейт. Андан кийин химические процессы, андан кийин жашоо. То есть мындай как бы жашоонун пайда болушунун, табиатта жашоонун пайда болушунун этаптарын көрсөтөт да. Ана жизнь дейт да, это уже принципиально иной уровень дейт да. Природа становится органической дейт. И андан ары барып билим пайда болот дейт, как ошол органикалык деятельностин отражениясы катары, да? То есть күзгүсү катары. Но знания еще ограничены законами логики дейт да. И андан кийинки шаг керек дейт, бул шаг эркиндик дейт да. А эркиндик ошол чектүүлүктү чечип, бирок бул жерде ага карама каршы келген дагы бир нерсе пайда болот дейт. Бул эркиндиктин карама каршысы эмне? Зарылдуулук. Эркиндиктин карама каршысы зарылдуулукпу? То есть бул жерде эмнени көрсөткөнгө аракет кылып атат да Шеллинг, что эгерде биз табиаттан келе турган болсок, мындай да, эгерде биз философиянын башатын субъекттен баштай турган болсок, анда Декарт сыяктуу когито эрго сум деп мындай прочный почваны даярдашыбыз керек болот да. А эгерде биз табиаттан баштала турган болсок, то табиаттан дагы биз ушундай бир прочный почва издешибиз керек болот да. Ал эмне болгон почва болушу мүмкүн дейт? Бул гипотеза дейт да. Гипотеза бул табиатка болгон биздин пока что подтверждение ала элек, бирок подтверждение күтүп жаткан, далил күтүп жаткан биздин ойлорубуз дейт. Демек ушул жерден баштап дейт да, наука эгер адам табиатты тааныганга аракет кылса, бул гипотеза аркылуу тааныйт дейт да. Гипотеза бул далил боло элек биздин сөздөрүбүз да, табиат жөнүндө. Байкап атпайсыңар да, табиаттан бир почваны табыш өтө кыйын да. Эгер адамдан табыш өтө оңой экен, мен бар экенимди далилдей алат экенмин да, когито эрго сум депчи. Табиаттагы таанууну башташ үчүн табиаттан да бир почва издеш керек болот атпайбы, да? Анан бул жерден Юмду булар окушкан эмес сыяктуудай көрүнөт да. Потому что Юм ушуну сындап атпайбы, то есть философия эмнеге дейт? Грешит дейт да. Философия основание, грунт издегенге аракет кылат дейт да. Эмнеге ошол барбы дейт вообще грунтчу? Муну Юм айтат да, скептик да алчы. Но пока что Шеллингде ал нерселер как бы отбрасывается, да. То есть булар почва издегенге аракет кылат да, жерди издегенге аракет кылышат да. Жерди издеп, анан ошо жердин негизинде анан ошо жерге таянып туруп, анан философия тургузуш керек дейт да. И жанагы нерсе өтө маанилүү да, гипотеза. Гипотеза бул табиатка болгон нерсе. И андан кийин эгер гипотеза боло турган болсо, бул гипотеза албетте текшерилиши керек да. И текшерүү, анан гипотеза бул табиаттануунун негизги принциптери болуп эсептелет да. Анан жанагы мен айткандай, жашоо пайда болгондон кийин эки нерсе пайда болот дейт. Бул эркиндик жана зарылчылык.
эркиндик жана карама каршылыкты кантип жеңебиз деген суроого келсек болот. Албетте бул абсолют маселеси. Абсолют карама каршылыктардын биримдиги. Бирок эгер баары бир болсо, анда жакшылык менен жамандык да бир болуп калат дейт да. Чоң проблеманы жаратат да. Ошол зарылдык менен эркиндикти өзүнө камтып турган абсолют ошо карама каршылыкты чечет дейт да. Эгерде анда зарылдык менен бардык нерсени абсолют чечебей турган болсо, анда жамандык, жакшылык деген нерсенин бардыгы тең тождество болуп калат да, совпадает дейт. А муну Шеллинг не может игнорировать дейт. Анан Шеллинг эмне кылат? Шеллинг буга чейин мындай сындарды көп кабыл алчу эмес экен, бирок ушул сынга аябай реакция кылыптыр. Көтөрө албай калаган ошо да ушул сын да. То есть буга чейинкиси түшүнүктүү болдубу да? То есть субъект эмес, именно объекттен баштайбыз да. Анткени субъекттин артында субъектти колдонуп любой философияны чыгара берсеңер болот, но как бы табият каякта калат деген сөз да. И ушул жерден эмнеге Шеллингдин философиясы орустарда өтө популярный болгонун айтып кетишет да. Кантты дагы эмес, Фихтени дагы эмес, Гегель дагы эмес, именно Шеллингдики. Потому что Шеллингде ошол табият, же болбосо как бы адамдын акылынан чыкпаган дагы бир нерселерди Шеллинг кошконго аракет кылган да. Ошон үчүн орустарга эле эмес, бизге дагы мындай эмерекпи деп ойлойм да. Жакыныраак депчи. Потому что табияттан чыгып атпайбы? Но табият акыры барып эле эмнеге такалып атат? Субъект менен объекттин ортосундагы чапташуусуна да, карама каршылыктарын снимать этилишине да. Анан Шеллинг бул маселени чечиш үчүн эмнегедир кайрадан Кантка кайрылат. Кайсыл идеясына? Искусство идеясына. Өткөн силерге ошон үчүн искусствону айтканым ошондон да. Искусствода эмне дедим эле? Искусствода эстетическая идея деген бар, эстетикалык идея барып туруп бул генийде жаратылат да. Гений бул эстетикалык идеяны алып жүрүүчү адам, бирок ошол эле учурда ал ошол эмнени кылып атканын өзү деле билбейт да. Не до конца отрефлексировал свои действия дейт да. Анан ушул идеяны Канттын идеясын Шеллинг колдонот дейт. Анан эстетикалык идея бул чексиз мааниси бар образ дейт. Гений карама каршылыктарды бириккен жери дейт. Искусство ушул биримдүүлүктүн реалдуулугун көрсөтөт. Ошондуктан ал философиянын органону болуп калат дейт. То есть философиянын органону же болбосо куралы бул искусство дейт да. Анткени орусчасын айтайын да, эстетическая идея — это конечный образ с бесконечным смыслом дейт. Это конечный образ с бесконечным смыслом. Анткени эстетикалык идея деген бул как бы адамдын акыл эсине батпаган бир чоң идея да. Бирок ошону бир чектүүлүк аркылуу адам ишке ашат дейт да. Аны ишке ашырган бул гений да. Анан ошол генийде дейт да Шеллинг, бир чети как бы чексиз маани менен чектелген адам бири-бирине тогошкон жери дейт. Тогошкон жери дедим го. Анан анын ою боюнча искусство дейт да, демонстрирует, биринчи, реально совпадает с противоположностью. То, что в одном акте могут совпадать свобода и необходимость дейт. Жанагы эркиндик менен зарылдыктын чечүүчүсү бул ушул искусство дейт да. Искусствода ошо зарылдык менен чексиз каалоолордон кутулуунун бир жолу катары бул искусствону, анын ичинен музыканы, по-моему, айткандай, ооба. Как бы рациональный аргументтер жок калып, да, искусствого өтүп кеткен сыяктуу да, подтвердить өзүнүн немесин чечиш үчүн. Дальше, да. Бирок бул мындай чечими бир аз ынан сынбагандай нерсе калтырат да. Баары бизге, мага деле, силерге ошондой нерсе калтырса керек. То есть философия болуп келе туруп, анан эстетика өтүп ошол нерсе менен чечип коет да. Анан Шеллинг андан бара-бара жанагы абсолют деген нерсесин кайрадан иштеп чыкканга аракет кылган да. Анан абсолютту ичинен өчө бир сложный да,
татаал бир конструкцияларды иштеп чыгарганга аракет кылат да. Анын ою боюнча абсолюттун ичинде дейт да. Абсолюттун ичинде караңгы нерсе бар дейт, анан жарык нерсе бар дейт. Анан экөөнү байланыштырып туручу күч бар дейт, бул сүйүү дейт. Основания могут быть темными и иррациональное начало, и, собственно, Бог — светлое начало дейт. Анан дейт, основание находится в Боге, но не совпадает с ним. Кудайдын ичинде бир Кудай менен бирдей эмес. Бул жакшылык менен жамандыктын айырмалоого мүмкүнчүлүк берет дейт да. Если бы совпадало, не было бы основания, если бы вне была вне, она бы не стала бы абсолютом. Да? Поэтому вводится сложная формула основания в Боге, но не тождественно ему. Да, бул жерден биз жана христианский триада окшош нерсе пайда болот. Основание — это как темное начало, Бог как свет, любовь как их связь. Да, абсолюттун ичинде дейт да, жана абсолюттун ичинде как бы караңгылыктагы нерсе бар дейт, как бы зарылчылык сыяктуучу. Анан ак зарылчылык эмес, свободада нерсе бар дейт. Бул Кудай идеясы, анан экөөнүн ортосуна байланыштырып турган нерсе бул күч дейт да. Анан Кудайдын ичинде негиз Кудайдын ичинде, бирок Кудай аны менен бирдей эмес дейт да. Муну кандай түшүнсөк болот да? То есть абсолют бул Кудай эмес да. Но как бы абсолюттун ичинде Кудай деген нерсе бар да. же болбосо Кудайдын ичинде абсолют деген нерсе бири-биринде бар, бирок бири-бирине не совпадает дегендей. То есть Кудай проявляется, абсолют проявляется мындай бир эле ипостась менен ачылбайт, үч ипостась менен ачылат деген сыяктуу да. То есть ошентип айтпайбы, христианский триаданы мындай окшоштот да, потому что аларда да ушундай Кудай единый, бирок Кудай да как бы үч тармак менен ачылат да. Отец, Сын и Святой Дух депчи. Как бы ошол абсолют, ал эмнеге аны киргизет, потому что Кудайдын ичинде как бы же болбосо абсолюттун ичинде карама-каршылыктар бири-бирине совпадает да. Зарылчылык менен эркиндик совпадает да. То есть абсолюттун ичинде зарылчылык да бар, анан свободасы да бар, эркиндиги да бар. Анан экөөнүн ортосуна байланыштуу болсо, ошол экөөнү байланыштырып турган субъект, абсолюттун субъект дейт да, Кудай. Но ошол үчөө тең, Кудайда бириден не совпадает деген идея да. То есть жарык эле эмес да Кудайчы. Же болбосо бул эркиндик эле эмес да Кудайчы. Он как бы объемлет деген сөз бар орусча, объемлет да, үчөөнү тең объемлет. Да, ошо сложный структура болуп кетет да, байкайсың да. Анан бул жерден байкап атпайсыз, Шеллингте жанагы фокус, бул Кантта мисалы таануунун чектери жөнүндө сөз болуп атса, көбүнчө адам жөнүндө сөз болот да. Адам таануу жөнүндө. Фихтеде то же самое. Бирок Шеллингте ушул абсолютка көп мындай маани берилген сыяктуу да. То есть ушул проблема болгон да, Шеллинг үчүнчү. То есть кантип табият менен адамдын ортосундагы нерсе, же болбосо зарылчылык менен эркиндик абсолютта как бы чечилет деген идея да. Ошон үчүн болгон күчүнүн баары тең ушул Шеллинг абсолют деген теорияны разработка кылганга кетирген сыяктуу да. Анан дагы бир нерсе, Шеллинг философиялык карьерасын ошол эме бар го жанагы диний тексттерди окуудан баштаган экен да. Анан карьерасын бүткөнү да ошол диний тексттерди окуу менен бүткөн сыяктуу да. То есть чоң бир этаптан өтүп келип, анан кайра ошого келип калган сыяктуу да. То есть но албетте бул жанагы христианский триаданы напоминающий эле да просто. Ошо окшош да, бирок ал эмес да. Понимаете? Анда бул Шеллинг христианский мыслитель болуп калмак да. Бул христианский мыслитель эмес да просто. Но бирок напоминает да, мен силерге окшош түшүнүктүүрөөк болсун айтып атам. Анан адам бул жана табият болду, табият менен абсолюттун ортосунда дейт. Адам бул табият менен абсолюттун ортосунда, жарык менен караңгылыктын ортосунда дейт да. Ал дайыма тандоо алдында турат дейт. Жарыкка карайбы же караңгылыкка карайбы дейт. Да, он не просто часть природы, а точка, где решается исход. В сторону света или в сторону тьмы. Это не метафора, это онтологическое утверждение. Да? В человеческом действии решается, какая сторона абсолюта будет реализована. Да? Адамдын чечиминен чыгат дейт. Да? Адамдын чечиминен чыгат. Да? Ошол себептен мисалы жанагы триаданы напоминать этип атпайбы да, ошол себептен орустарга дагы кызык болгон ушундан да ойлойм да. Потому что Кантты орустардын мындай почвасына алып келип койгондо кыйыныраак болот да. Потому что Кудайдын эмеси жок болуп кетип атпайбы да. Фихтеники тоже самое да. А Шеллингтики попадает да просто.
И ошон үчүн орустар, именно Соловьев, Владимир Соловьев, именно ошол орустар дегеним бул жалпы орустар эле эмес, аны отрицать эткендер да көп болгон, именно ошо религиозный философия, диний орус философиясы Шеллингке чуть ли не боготворили дейт да. Шеллингти ушунчалык жакшы көрүшкөн дейт. Потому что Шеллингте и природа бар, и адам бар, и Кудай бар, и жанагы абсолют бар да. Төртөө нерсе бар. Төртөөнү бириктирген ушул Шеллинг дейт да. Демек, Фихтеден Шеллингге өтүү бул менден табиятка өтүү, субъекттен абсолютка өтүү да. Абсолютка өтүш үчүн түз эле түрдө эмес, табият аркылуу. Абстракциядан тирүү системага өтүү дейт да. Бул линия андан ары барып Вильгельм Фридрих Гегельдин философиясында улантылат. Анан кийинки лекцияда Гегельге киришүүдө дагы Шеллингти бир аз айтабыз. Анан бүгүнкүдөй эле Гегельге өтүп кетебиз да. Так, жалпылап айтканда, биздин бүгүнкү темабыз да, бул Фихтеден Шеллингге өтүү процесси болду. Экөөнүн ортосунда өтө органический да, бул жоктон туруп эле пайда болуп өтүп кеткен жокпуз да. Последовательность бар дейт да. Бул субъекттин кризиси. Кризис деп айтканда болбойт го, как бы субъектке болгон ишенимдин жоголуусу жана табиятка болгон бурулуш. Табиятка болгон бурулуш, бирок мындай биздин темадан сырткары, неге бул биоцентризм эмес дегенде абсолют болуп калат го да. Кыргыздардын биоцентризминде, как бы абсолют деген нерсе еще разработка болгон эмес да. Как бы теңир деп айтылат, кайып дүйнө деп айтылат. Айтылат да. Разработкасы жок болуп койду айшечи. Болушу мүмкүн да. Просто аны мындай адекваттуу түрдө формулировка кылганыбыз азыраак да. Окуганда эле мистикага кирип кетесиң, же бир нерсе болосуң да. То есть биринчи барактан эле жабасың да. Булар мен ошол абстрактуу дүйнөнү, абсолют деген нерсени түшүнүктүүрөөк кылганга аракет кылышкан да. И в этом смысле Шеллинг такой важный фигура. Но фигура бул Шеллинг önчө жанагы немис философиясынан дагы, жана мен айткандай, йенский романтизмге дагы көп таасирин тийгизген дейт. Йенский романтизм бул жанагы Гёлдерлиндер да, поэттер, акындар, сөзгө маани бергендер, поэзияга маани бергендер, адабиятка маани бергендер, сезимдерге маани бергендер, то есть рационализмге такыр каршылар да. Алар Кант ненавидели просто. Какой там Кант? Фихтени вообще ненавидели. И как раз ушулардын баардыгы тең бир эле университетте окушкан. Шеллинг дагы угушкан, бири-бирин жакшы билишкен, Гёлдерлин жакшы билген. Гёлдерлинди мен өтө жакшы көрөм, потому что Хайдеггер жакшы көрүптүр да. Анан аны окуп атып мен да жакшы көрүп калдым да. Гёлдерлин деген поэт өтө античный философ да. Античный дүйнөдө жашаган адам да. Мен анын биографиясын окуп көрсөм, эмнеге эле Хайдеггер аны жакшы көрөт десем, ал мындай адам экен да. Өзүнүн дүйнөсүндө, азыркы жашап аткан дүйнөсүндө жашачу эмес экен алчы. Ал антикалык дүйнөдө жашачу экен да. Афинада жашачу экен да. Өзүн Афинада жашам деп элестетчү экен да. Афинада жашайм дегени кандай? Ал ошол символикалык дүйнөдө жашачу экен. Азыркы дүйнөнү вообще презирал. Көп деле кызыкчу эмес экен да. Анан өзү да уединен, мындай кичинекей жерде жашаптыр. Өзүнүн үйдө эле болбоптур да. Бардык нерседен отказался. И жашоонун бүгүнкү прелесттеринен да тоже отказался дегендей да. Анан Хайдеггердин бул антикалык философия болгон кызыгысы менин оюмча ошондон келип чыккан да. Анан Гёлдерлин биздин Манастай болуп мындай эме экен да. Ырларын жазганда кыйкырып айтып берчү экен да. Анан сырттан угуп аткан киши аны келесе болуп атат деп мындай элестетчү экен. Анан мен ойлоп калдым, эгерде Хайдеггер Гёлдерлинди көрүп ошончо таң калып атса, биздин Саякбайды көрсө вообще эле болмокпу депчи. Саякбай күпүлдөп чапылдап бир нерсе айтып берип аткан да. Ал жерде тил дагы важный эмес да. Тил барьери снимать этилет да. Ал жерде энергетика, башка нерселер пайда болот да. Да, Манасты Хайдеггерлер көрбөй калган жаман да. Жан да. Манасты деген да, манасчылар. Ача азыр деле что мешает, да? Тоже вопрос. Так.
мына жыйынтыктайлы да. Шеллинг философиясын 3 багытка бөлсөк болот экен. Бул табият философиясы, да, табият жандуу процесс катары кароосу. Экинчиси бул идеализм. То есть табиятты изилдеп баратып эле бул идеализмге өткөн, да, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн Фихтенин, Канттын влияниясы сөзсүз түрдө бар да. И үчүнчүсү бул эркиндик жана дин. Адамдын трагедиясы жана абсолют. Адам ошол зарылчылык менен эркиндиктин ортосунда калган бир субъект, да, же адам, да. То есть адамдын адамдыгы ушунда дейт, да. То есть адам абсолютта проявляется, да. То есть бул эркиндик, ошол эле учурда эркиндик, ошол эле учурда чектелген, да. Ушундай. Демек эми эмки темада Гегельге өтөбүз. Гегель 2-3 лекция болот. Ошо менен биз курсту жыйынтыктайбыз, да. Ошо менен силер Кантты, Фихтени, Шеллингти, Гегельди